Саламатсыңарбы? Урматтуу студенттер, бүгүн биз Манас эпопеясынын лингвистикасы сабагы боюнча 5-чи лекциябызды өтөбүз. Биздин лекциябыздын темасы Манас эпопеясынын классикалык варианттарында синтаксистик түрмөктөрдүн колдонулушу деген тема. Негизги суроолорубуз бул синтаксистик түрмөктөр жөнүндө түшүнүк алуу. Эпопеядагы синтаксистик түрмөктөрдүн колдонулуш өзгөчөлүктөрүн түшүнүп билүү, атооштук түрмөктөрдүн колдонулушуна көңүл буруу, эпопеядагы чакчыл түрмөктөрдүн колдонулушуна көңүл буруу, мындан сырткары башка түрмөктөрдүн дагы колдонулушуна азын-оолак көңүл буруп кетүү бул лекциянын негизги суроолору, максаты жана милдеттерине кирет. Эми бул максат милдеттерибизге жетүү үчүн биз албетте негизги адабияттарды менен таанышып чыгуубуз керек. Баарыбызга белгилүү болгондой, биздин сагыбыз, башкача айтканда, Манас эпопеясынын лингвистикасы курсу өзү бул жаңыдан гана калыптанып келе жаткан курс болуп эсептелет. Ошондуктан бул курс боюнча атайын жазылган, атайын лекциялык курс басмадан чыккан эмес. Башкача айтканда, бул жаңы сабактардын катарына кирет. Ошондуктан атайын биздин лекцияларыбызды тигилже бул адабияттардан толук кандуу таба албайбыз. Ошондуктан лекцияга өзгөчө көңүл буруп, лекцияны мүмкүн болушунча толук окуп чыгууга аракет кылууңар зарыл. Эми адабияттар менен кичине тааныштыра кетсем, бизге бул сабакта кандай адабияттар керек болот? Албетте эң биринчи кезекте биз лингвистикасын сөз кылып жаткандыктан лингвистикалык адабияттар керек. Бул негизги адабиятыбыз кыргыз тилинин жазма грамматикасы же азыркы кыргыз адабий тили. Бул адабий тилде, бул грамматикада биз 505-чи беттеги баштап карайбыз. Башкача айтканда, бул китептен биз синтаксистик түрмөктөр жөнүндө маалыматты алып, ошону менен таанышып чыгып алышыбыз керек эң алды менен. Мындан сырткары башка азыркы кыргыз тили боюнча башка китептерди дагы пайдалансак болот. Бул багытта, лингвистикалык багытта, таза лингвистикалык багытта китептер көп. Бул боюнча силер кыргыз тили сабагында, кыргыз тили жана адабияты сабагында, кыргыз тилинин практикалык курсу сабагында азыр кыргыз тили сабактарынан таанышсыңар. Эми бирок биз бул жерде эмне себептен бул адабиятты сунуштадык? Бул адабиятта кенен берилген, маалымат түшүнүктүү берилген, өзгөчө чакчыл түрмөктөр, өзгөчө кеңири берилген, мындан сырткары атооштук түрмөктөр мына андан аркы беттерде берилип жатат. Жана кыймыл атооштук түрмөктөр жөнүндө дагы кыскача маалымат берилип кеткен. Биз түрмөктөрдү жакшы түшүнүү үчүн эң алды менен мына ушундай кыргыз тили боюнча китептер менен таанышышыбыз керек. Эми бул түрмөктөр маселеси атайын кыргыз тил илиминде илимпоздор тарабынан иликтенип чыккан. Алсак атооштук түрмөктөр белгилүү илимпоз Сыртбай Жолдошевич Мусаев тарабынан иликтенген 1987 жылы атайын илимий эмгек катары. Андан сырткары менин да эмгегим бар. Бул кыргыз тилиндеги атооштуктар деген атайын монография болуп чыккан. Мына 2006 жылы мунун 2-чи бөлүмү ошо синтаксистик маселелерге арналат. Ошол жагында биз атооштук түрмөктөр жөнүндөгү маалыматты кенен таанышып чыга алабыз. Ал эми кыймыл атооштор болсо, бул Тойчубекова тарабынан иликтенген чакчыл түрмөктөр боюнча эмгектер. Мисалы, Долуева Зарыгүл чакчыл түрмөктөр маселесин караган. Ага чейин чакчылдар боюнча Давлетов, Аскар Турсуновдордун макалалары менен тааныша аласыңар. Кызыгып, ушу тереңирээк өздөштүрөм десеңер, ушул маалыматтар менен таанышып чыксаңар аябай жакшы болмок. Эми биздин темабызга кайра түздөн түз биздин темабызга тиешелүү дагы айрым макалаларды айта кетсем, бул багытта
менин макалаларым бар. Мисалы Манас эпосу менен Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулагында романындагы сүйлөмдөрдүн синтаксистик жалпылыктары жана өзгөчөлүктөрү деген 2016-жылы чыккан макалада ушу синтаксистик түрмөктөр жөнүндө Манас эпосундагы сөз болот, деги эле синтаксистик курулуш өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз болот жана ал Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романындагы сүйлөмдөр менен салыштырылып берилет. Мындан сырткары кыскача справочниктерди пайдалансаңар болот. Дагы бир адабиятты сунуштап кетер элем. Силерге ушу түрмөктөр маселесин түшүнүүгө түздөн түз жардам бере турган дагы бир жакында эле басмадан чыккан адабиятыбыз бул могу Жусуп Баласагын жана Тилиними деген адабият. Бул жерде Жусуп Баласагындын дастанындагы синтаксистик түрмөктөрдү каралат. Ушул кандайча иликтенген, кандайча каралгандыгын кароо менен бирге биз Манас эпосундагы синтаксистик түрмөктөрдү дагы кантип иликтөө керек экендигин, кантип таап, кантип талдоо жүргүзүү керек экендигин өзүбүзгө ушул китептен мындай методдорду, усулдарды, көп материалдарды таап ала алабыз. Ошондуктан бул адабияттагы негизги адабияттардан деп силерге сунуштайт элем. Бул жерде деги эле бардык Жусуп Баласагындын Куттуу билим дастанындагы бардык синтаксистик түрмөктөр бул жерде берилип кеткен. Ошондуктан бул дагы негизги адабияттардын катарына кирет. Эми андан ары дагы биздин эң биринчи сурообузга келсек, бул синтаксистик түрмөктөр жөнүндө түшүнүк алуу. Деги синтаксистик түрмөктөр деген эмне? Синтаксистик түрмөк деп бул сүйлөмдүн карамагына түшкөндөгү эки же андан ашык толук маанилүү сөздүн логикалык, семантикалык жактан өз ара ажырагыс түрдө байланышып келген тизмегин биз синтаксистик түрмөк деп айтабыз. Синтаксистик түрмөктөр бир суроого жооп берип, бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Синтаксистик түрмөктөрдүн түрлөрү тилде көп. Мисалы аларды мен лекцияда монтип таблица түрүндө бергем. Бул лекция силерге АВМ порталынан жөнөтүлгөн. Аларды кеңири карап таанышып чыксаңар болот. Мындан сырткары текст түрүндө да берилген. Бул мисалы могу жерде көрүнүп турат. Демек кандай түрмөктөр бар экен? Изофеттик түрмөк болот, атооштук түрмөк болот, чакчыл түрмөк, кыймыл атооштук түрмөк, зат атооштук түрмөк, сын атооштук түрмөк, бар жок сөздөрү менен аяктаган түрмөктөр жана тактооштук түрмөктөр сыяктуу түрмөктөр тилибизде кездешет. Албетте чыгармаларда дагы бул түрмөктөр сөзсүз кездешет. Эми демек синтаксистик түрмөктүн аныктамасы менен таанышып чыктык. Бул лекциябызда дагы берилген. Эми алардын синтаксистик түрмөктөрдүн силерге белгилүү болгон 3 негизги түрү бар. Алар атооштук түрмөк, чакчыл түрмөк жана кыймыл атооштук түрмөктөр. Булар белгилүү болгон негизги себеби мектептерде дагы, мектеп курсунда дагы кенен өтүлөт. Ошондуктан бул түрмөктөр силерге өзгөчө белгилүү. Ошондуктан биз көбүрөөк ушул түрмөктөргө токтолмокчубуз. Эми Манас эпосундагы атооштук түрмөктөргө токтолсок. Атооштук түрмөк деген өзү бул ган, ар, бас, оочу, уучу формасындагы сөздөр менен аяктаган түрмөктөр болуп эсептелет. Алар албетте эки же андан ашык толук маанилүү сөздүн сүйлөмдүн карамагында өз ара ажырагыс түрдө айкашынан турат. Аларды сүйлөмдүн тутумунда ажыратып алсак болбой калган болот. Мисалы бул жерде Манас эпосундан мисал келтирсек, белден ашкан Меңдибай ат кууган бойдон жок болду. Кайсы Меңдибай? Белден ашкан Меңдибай эмне болду? Ат кууган бойдон жок болду. Бул жерде атооштук түрмөк болуп келген белден ашкан.
Кайдан ашкан? Белден ашкан. Бул жерде бел деген бир толук маанилүү сөз болду, ашуу деген экинчи толук маанилүү сөз болду. Ал атооштук формасында уюшкандыктан бул эки сөз сүйлөмдө биригип келип кайсы деген суроого жооп бергендиктен ажыратууга мүмкүн болбой калгандыктан түрмөк болуп калат. Ошентип бул атооштук түрмөк болуп эсептелет. Ат байлар адам болбосо бакты өлөткө чоң милдет. Кандай адам болбосо? Ат байлар. Бул жерде да ар мүчөсү менен аяктап атат. Ат байлар адам болбосо атооштук түрмөк болуп келди. Негизи Манас эпосунда атооштук түрмөктөр өтө жыш кездешет. Ошо бул атайын илимий иликтөө бул багытта жүргүзүлө элек. Мисалы Манас эпопеясындагы атооштук түрмөктөр деген иликтөө жүргүзсө эң сонун болот, бирок бул иликтөө али жүргүзүлө элек. Бул актуалдуу маселелердин катарына кирет. Мисалы дагы бул атооштук түрмөктөр жалаң гана аныктооштук милдеттен гана келбестен бышыктооштук милдетте келет, толуктооштук милдетте келет текстте, башка сүйлөмдүн мүчөлөрүнүн милдетинде да келет. Мисалы могу жерде биз толуктооштук милдетиндеги бир мисалын көрүп турабыз. Мисалы ага коноорго туур жайладым, алача моюн ак шумкар, ага кошо байладым, билдим бир жакшылык болоорун. Эмнени билдим? Бир жакшылык болоорун билдим. Бул жерде ар формасындагы менен аяктаган атооштук аркылуу уюшулган атооштук түрмөгүбүз толуктооштук кызматты аткарып келди. Эми чакчыл түрмөктөр а, э, ый, ып, ганча, гыча, майынча формасы менен аяктаган түрмөктөр болуп эсептелет. Бул түрмөктөр дагы Манас эпопеясында өтө жыш кезген. Албетте салыштырмалуу алсак, эми иликтөөсү мындай мен толук аябай толук иликтедим деп айта албайм, бирок окуп текст менен таанышууда мындай менин оюмча көбүрөөк ушул чакчыл түрмөктөр дагы бул эпопеяда өтө жыш кезиге тургандыгын байкайбыз. Атооштук түрмөктөр дагы чакчыл түрмөктөр дагы өтө жыш учурайт. Эми бул жерде мисалдар келтирилип жатат. Мисалы могу ак куласын алкынтып, 40 жоросун жулкунтуп, айгайлаган ызы чуусун салып, ак асаба кызыл туусун кармап, Кабылан Манас баатыр келе жаткан сыйт. Ким келе жаткан сыйт? Манас баатыр. Эмне кылган сыйт? Келе жаткан сыйт. Кантип келе жаткан сыйт? Ак куласын алкынтып, 40 жоросун жулкунтуп, айгайлаган ызыл чуусун салып, ак асаба кызыл туусун кармап келе жаткан сыйт. Бул жерде 4 чакчыл түрмөк Манас баатыр келе жаткан сыйт деген баяндооштун кырдаалын билдирип атат. Кантип келе жаткан сыйт. Негизи чакчылдар жана чакчыл түрмөктөр сүйлөмдүн баяндоочу билдирген кыймыл аракеттин аткарылышынын түрдүү кырдаалын, сыпатын, мезгилин, себебин, максатын билдирет. Ошого жараша алар дагы ошол маанилик түрлөргө ажырайт. Эми биздин убагыбыз, могу техникалык каражатыбыздын дагы убагы чектелүү болуп калат. Ошондуктан мен өтө кыскартып түшүндүрүүгө аракет кылып жатам. Эми биз түрмөктөрдүн кыймыл атооштук түрмөк деген эмне? Кыймыл атооштук түрмөк бул а, о, у, май, мак, ыш формалары менен уюшулуп, эки же андан ашык сөздөн туруп, сүйлөмдүн тутумунда өз ара ажырагыс биримдикке биригип, бир суроого жооп берип, бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарып калган атооштуктарды биз кыймыл атооштор деп, түрмөктөр деп айтабыз. Кыскача бул жерде кат деп бергенбиз. Атооштуктарды аты деп бергенбиз, чакчыл түрмөктөрдү чыты деп бергенбиз. Башка түрмөктөрдүн дагы өзүнө тиешелүү баш тамгалары менен кыскартылган түрүндө бергенбиз. Эми изофеттик түрмөктөр да болот. Изофеттик түрмөктөр бул таандыкты билдирген түрмөктөр болуп эсептелет.
мисалы биздин мисалы кыргыз жери кооз десек, эмне кооз? Кыргыз жери кооз. Бул жерде кыргыз жери деген изафеттик түрмөк болуп келди. Эми тиги Манас эпопеясында изафеттик түрмөктөр, башка түрмөктөр, чакчыл түрмөк жана атооштук түрмөктөргө салыштырмалуу аз кездешет. Бул жерде биздин лекциябызда негизи кандай түрмөктөр келгендиги жөнүндө маалыматтар берилген. Кенен бирок бул лекциянын баарын мен силерге толук азыр айтып бере албаймын. Өзүңөр окуп чыгып, таанышып чыгасыңар. Бул жерде жана жогоруда айтылган гана түрмөктөр эмес, жанагы бар жок менен аяктагандагы түрмөктөр Манас эпопеясында кездешет. Мындан сырткары сын атооштук түрмөктөр кездешет, зат атооштук түрмөктөр дагы кездешет. Азыраак болсо дагы бул түрмөктөр дагы эпопеяда кездешет. Мисалы, могу жердеги түрмөккө көңүл буралы. Көрбөй жүргөн кишидей эмне үчүн мага айттың? Өкмат кылып сөзүңдү, оболдон бери доңузум ойо жүрдүм көзүңдү. Кантип мага айттың? Көрбөй жүргөн киши сымал мага айттың деп жатат. Бул жерде кишидей деген сын атооч менен аяктап атат, биригип келип бир суроого жооп болуп жатат. Эми дагы бул жерде негизи түрмөктөр өтө көп. Анан алардын жөнөкөй тексттеги синтаксистик түрмөктөрдүн түзүлүшү менен Манас эпопеясындагы синтаксистик түрмөктөрдүн түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө дагы азын оолак сөз кылып кетсек болот. Лекциябызда да бул кенен берилген. Эми баарыбызга белгилүү, Манас эпопеясы бул элдик оозеки чыгарма болуп эсептелет. Эпос түрүндө, эпостун бирден бир мүнөздүү белгилери болуп, бул албетте муундук өзгөчөлүгү, муун саптарынын куралышы. Башкача айтканда 8-7 муундан түзүлөт саптар, өр түрүндө келген. Анан ал эми кара сөз түрүндөгү чыгармаларыбызда болсо, мисалы бул жерде Чыңгыз Айтматовдун романы менен салыштырылып атпайбы? Анда болсо синтаксистик түрмөктөрдүн масштабы, башкача айтканда, курамы өтө кеңири берилет. Демек, Манас эпопеясындагы синтаксистик түрмөктөр көбүнчө 3 сөздөн же 2 сөздөн гана, курамы 2 сөздөн 3 сөздөн туруп көбүрөөк бирөңчөй синтаксистик түрмөктөр болуп келсе, тиги чыгармада Чыңгыз Айтматовдун мисалын алып көрсөк, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында болсо синтаксистик түрмөктөрдүн курамы өтө көп сөздүн курамынан турат. Башкача айтканда 2-3 сөздөн баштап эң чоң, эң татаал түзүлүштөгү түрмөк катары биз 20, 17, 18 сөздөн турган түрмөктөрдү дагы ушул романдан таба алабыз. Бул лекцияда кеңири берилген. Эми андан ары лекцияны толук бойдон окуп чыгасыңар. Бул жерде бул лекция силерге жөнөтүлдү. Анан тапшырмаларды баса белгилеп кетейин. Эң биринчи кезекте лекцияны окуп конспектлейсиңер. Анан тиешелүү терминдерди, өзгөчө түшүнүктөрдү өзүңөргө дептериңерге конспектлейсиңер, жазып аласыңар. Анан эң негизги тапшырмабыз силер ушул Манас эпопеясынын колуңарда бар тексттеринен синтаксистик түрмөктөрдү табууга аракет жасайсыңар. Албетте колуңарда болот, себеби бул Манас эпопеясынын бириктирилген варианты биздин KG сайтына, башка сайттарга дагы жүктөлгөн.
Ал эмес кааласаңар кара сөз түрүндөгү мисалы теңири манастан алып теңири манастан тапсаңар болот деги силер ушул синтаксистик түрмөктөрдү манас эпосунда эпопеясындагы синтаксистик түрмөктөрдү ыр түрүндөгүсүндө жана кара сөз түрүндөгүсүнөн таап үйрөнүшүңөр керек. Жана тапшырмада берилген атооштук түрмөктөн, чакчыл түрмөктөн, кыймыл атооштук түрмөктөн, зат атооштук, сын атооштук түрмөктөрдөн үчтөн мисал таап мага кайра жөнөтүүгө аракет кылгыла. Саламатта болгула. Ушуну менен лекциябыз аяктады.